Рахмат, мен ратификацияны колдойм, бирок тен учур менен пайдаланып, урматтуу энергетика тармагынын жетекчилерине кайрылат элем да, жакшысыңарбы? Мага деген бир нече каттар келип, ошол каттарды мен сиздерге жөнөткөм. Бирок жооптору кызык болуп атат да, мен суранам, отписка кылбаңыздар. Бул биз мыйзамды ошон үчүн кабыл алганбыз да. Ошол бир-эки маалымат окуп коеюнчу. Жалал Абад областында Каракол шаарынын тургуну Байбаева Татьяна кайрылып атат да. Анын кызы Байбаева Ирина ОАО НЭСК ишканасында 10 жылдан ашык убакыт иштеген. Бирок 21-жылы ДТП болот, кырсык, 33 жашында каза болот. Анан ошол кырсык болгон учурда маркум кызматтык унаада иш күнүн аяктагандан кийин ошол эле ишкананын башка кызматкерлери менен кошо болгон. Ал кыз каза болуп калат. Каза болгондон кийин эми ошол сотторду да утуштур бул жарандарына, эми ошол каза болгон кыздын ата энесичи. НЭС тарабынан компенсация эчтеке төлөбөйбүз деп чыгыптырсыңар. Буга чейин жетекчиликке кайрылып дагы канча жыл иштеп кеткен адам каза болуп иштеп аткан күнү да, во время несения службы. Анан деги жубайларына деген 200 000 ошол компенсация сураса, аны да төлөбөй койдуңар да. У вас какое-то странное отношение к вашим сотрудникам. И меня это настолько расстраивает. Мындан тышкары, буну айтпай койсом да болбойт. Мага деген ошол электр тармагында иштеп кеткен, Аламедин район Ленин аймагында главный көмөкчү ордонун аймагынын кызматтык турак жай боюнча кайрылып атышат да. Ошол жакта иштеген жарандарыңардын немеси да приватизированы, у вас какие-то квартиралар бар экен. Туурабы, урматтуу жетекчилер? Бул боюнча да сиз үчүн атас болуш керек, мен сизге кайрылганымды, эмне кайрылып атканымды. Маалымат барбы? Урматтуу Элвира Жыргалбек, сиз туура айтасыз. Бул боюнча арыздар келип түшкөн. Биринчи арыз боюнча бүгүн дагы арыз келип түштү. Бул арызды мыйзам чегинде карап беребиз. Ал эми кызматтык квартиралар боюнча биз сизге кошумча маалымат берели. Бул боюнча дагы маселе көтөрүлгөн. Эми көп жыл иштеген адамдарды, анан ошол жакта уже пенсияда чыккан адамдар бар экен. Эми неберелерине паспорт ала албай жатат. Чисто по-человечески неужели нельзя решить? Я удивляюсь, какое у вас отношение у руководства к вашим сотрудникам. Вы молодые. Сизде 20-30 жыл иштегенден кийин анан эми относительно молодые дейм да. Алардын баарын совет дорунан бери иштеген адамдарды талак ыртканы, анан аягында еще из квартир вышвыривать. Добросовестно иштеген адамдар. Араңарда аргандай болот, бирок мындай иштеп, ошол иштеп аткан, жашап аткан жеринен дагы эми паспорт ала албай жатышат неберелерине. Ушул маселени жетекчилик чечип бербейсиңерби? Канча потерялар болот, анын баарына деген парламент биз унчукпай келатабыз. Анан 200 000 сом жактан компенсация сураса, өлүп калган адамдарга эчтеке бербей, өлдүңбү, отработав все, как выкидывать как мусор, это вообще не по-человечески. Я вас очень прошу, пожалуйста, вот обращение, которое я писала, я этих людей не знаю, но по-человечески мне их очень жаль. Помогите им. Вы в рамках своих положений, вы должны найти выход. Человек умер, тоже выкинули за борт. И хорошо, мне прямо вчера у нас и свет потухает, да? Хорошо, президента здесь не было. Жарайт, кабыл алынды, карап официалдуу маалымат беребиз.